районунда жазгы айдап сөбүү иштери кызуу жүрүүдө. Айыл чарба департаментинин башчысы Кубат Сулаймановдун маалыматына таянсак, жазгы айдап сөбүү үчүн күйүүчү май, үрөн жетиштүү. Учурда аба ырайы айыл чарба иштерин кызуу жүргүзүү үчүн ыңгайлуу болуп турушу дыйкандардын ишин алга жылдырууда. Жер айдоо менен кошо эле айыл чарба талааларына, бак тарактарга суу берүү дагы нугу менен жүрүп жатат, дейт Кубат Сулайманов. 15.053 гектар кылканды дан эгиндеринен 1353-52 гектар жерге кылканды дан эгиндер бүгүнкү күндө себилди. Районубуздун ылдыйкы зонасында жаңы жер Кулунду, Кеңтала айыл өкмөттөрүндө жаздык эгүү кызуу жүрүп аткан учур. Ал эми ошондой эле ГСМге болгон быйыл ГСМге негизинен мамлекет тарабынан, айыл чарба министрлиги тарабынан бүгүнкү күндө арзандатылган 65 сомдук күйүүчү майды айыл өкмөттөргө, ошондой эле айыл өкмөттөр дыйкандарга жеткирилип, азыркы убакта 10.700 литрине бүгүнкү күндө ушул Ош шаарынан материалдык резервдер фондунун ошол жерде өкүлчүлүгү бар экен, ошол жерден талонду алып келип, петролим май куюучу жайынан дыйкандар бүгүнкү күндө алып атышат.